Саламатсыздарбы? Бекмат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад колледжинин табигый техника бөлүмүнүн Пафтас 019 тайпасынын студенти Ильязова Мерим, окутуучусу Абдрашева Умида. Философия грек тилинен алганда фил сүйүү, софия акылмандуулук дегенди түшүндүрөт. Тапшырманын темасы кыргыз элинин философиялык көз караштарынын өнүгүшү. Кыргыз эли эң байыркы элдердин бири. Анын тарыхы 2200 жылдан ашык убакыттан мурда эле башталып, өзгөчө өзүнө тиешелүү болгон материалдык, рухий маданиятты жараткан. Этноним кыргыз биздин заманга чейин 201-жылы эле Кытай летопистеринен кездешет. Кыргыздар байыркы эл болуу менен бирге оригиналдуу социалдык философиялык ой жүгүртүүлөрдү калтырышкан. Байыркы убактан бери кыргыздар жашоо тиричилигинде курчап турган объективдүү реалдуулукту кабылдап, кубулуш, буюм, нерселердеги байланыштарды чагылдырышкан. Ушундай шартта миф пайда болгон. Миф дүйнөнү туюп, сезүүнүн, аң-сезим дүйнөнүн биринчи жолу бүтүндөй картинасын берген аң-сезимдин көрүнүшү. Кыргыздардын дүйнө кабылдоосуна асманга, жерге, сууга, отко жана башка сыйынуу сакталып кала берген. Кыргыздардагы кеңири таралган тотем болуп бөрү, бугу эсептелинген. Кыргыз элинин легендардуу ойчулдары. Асан Кайгы орто кылымдардагы кеңири белгилүү даанышман ойчул, анын көпчүлүк учурда көчмөндөрдүн белгилүү акылманы дешет. Толубай сынчы элдик буламыштар боюнча 14-15 кылымда жашаган кыргыз сынчысы жана акылман ойчул. Ошонусу менен мага берилген тапшырма аягына чыкты. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламатта калыңыздар.